Базар Коргон шаарындагы номер 65 Бакас Абдрашев атындагы мектептин жаңы имараты пайдаланууга берилди. Салтанаттуу иш-чарага Жалал Абад облусунун башчысы, ата-энелер жана окуучулар катышты. Алгач концерттик программа коюлуп, куттуктоо сөздөр айтылды. Урматтуу Базар Коргон шаарынын тургундары, коомубузда мектептин орду ар дайым өзгөчө. Айрыкча жаңы салынган мектеп. Бул аймактын өнүгүүсүнө кошулган чоң салым. Анткени бул балдарыбызга коопсуз жана кеңир шарт түзүп, билимдин сапатын жогорулатат. Мектеп бул бүтүндөй айылдын, шаардын келечегине таасир эткен борбор. Бул камера мектеп директоруна барат, андан тышкары охрана. Жаңы билим уясы заманбап стандарттарга ылайык 2 кабаттуу болуп салынган. Мектепте спорттук, концерттик залдар, ашкана, китепкана, медициналык кабинет, ошондой эле керектүү жабдуулар менен камсыздалган физика жана химия лабораториялары бар. Окуу класстары да заман талабына жооп берген эмеректер жана парта отургучтар менен толук жабдылган. Окуучуларга стол жетпей, парта жетпей, ар бир класска кирип сурап, ошондо шарты жок болчу. Азыр эми жаңы мектеп түштү, көрдүк, аябай сонун экен, жакшы түштү. Шарттары деле бар экен, отопление бардык нерсе печкаларын коюп берди. Мурун бизде баскетбол ойнолбойт эле да. Не дегенде ал жакта мектеп кичинекей болуп, шарты жок болуп, спорт зал жок болчу. Ошого бул жака спорт зал кылыштыр. Бул жерде волейбол, футбол, ошо баскетбол ойносоң болот экен, аябай сонун экен. Буга чейин окуучулар тар жана эски имаратта билим алууга мажбур болуп келишкен. Ал жерде болгону 7 класстык гана, ашкана жана бир жетекчилик бөлмө гана болгондуктан толук кандуу билим берүү мүмкүн эмес эле. Ата-энелер шарттын начардыгын айтып, жаңы имаратка муктаждык тууралуу жергиликтүү бийликке кайрылып келишкен. Аварийный состояниеда болчу. Кыйын эле неме. Анан ой, эски мектеп дейм. Мен келин болуп келгенден мурун мектеп экен да. Эми айла жок окуп аткан да. Балдар ууда окуду, мына небелери ууда окуп атты эле. Мурдагы мектепке караганда өтө эле жакшы, шарттары жакшы болуптур, өтө заманбап мектеп курулуптур. Бардыгыбыз кубанып атабыз. Мына окуучулар, балдарыбыз, небелери калата ошол жерде окушат. Канча жыл биз кайрылдык мэрияга. Мурун эми мэрияда эмес элек, шаар боло элек болчу да. Жакшы көңүл бурушпады. Кийин мэрия болгондон кийин, шаар болгондон кийин чечилип, баста мына куруп беришти. Заманбап мектептер, Кудай кааласа, небере чеберелерибиз ушул жерден окуп, жакшы билим алып, жакшы адамдар болуп чоңоет деген үмүттөбүз. Жаңы имарат Дүйнөлүк банктын каржылоосу менен Эрик долбоорунун алкагында курулду. Ал жер титирөөгө туруктуу, электр энергиясын үнөмдүү пайдаланууга ылайыкташкан. Ошондой эле ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн лифт жана пандустар орнотулуп, видео байкоо системасы коюлган. Учурда 480ден ашык окуучу 2 нөмөттө ыңгайлуу шартта билим алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болду. Биз мектеп куруу залдыгы бар деп кайрылганбыз. Бир нече жолу кайрылдык, эч жерден чечилбей, Кудайга шүгүр 2024-жылы чечилип, ушу мектебибиз курулуп, 2025-жылы бизге ачылыш аземинде турабыз. Президент Садыр Кожоевичке терең ыраазычылык билдиребиз. УКМК төрагасы Камчыбек Кыдыршаевичке терең ыраазычылык билдиребиз. Ушундай заманбап пандустар менен, лифттер менен бизге мектептер, спорт залыбыз, химия, физика лабораториясы менен куруп берди. Күптөн күткөн элдин үмүтү несине жеттик да, ушулар терең ыраазычылык билдиребиз. Эрик болгону менен Дүйнөлүк банктын каржылоосу менен болду да. Мектептин эски имараты 1978-жылы пахта сактоочу кампа катары курулган. 1996-жылы толук эмес орто мектеп болуп, ал эми 2006-жылы толук орто мектепке айланган. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.